Садыр Жапаров кылым мурда жасалган килемди сатып алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 21 мартта Баткен облусунун Баткен шаарынын Борбордук стадионунда өткөн Нооруз майрамына катышты. Ал кыргыз күрөшү улуттук күрөшү боюнча финалдык беттешикке күбө болуп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык тапшырды. Басма сөз кызматы билдиргендей, андан кийин кол өнөрчүлөр аллеясы жана Баткен килемдери менен таанышты. Садыр Жапаров килемдердин бирин сатып алды. Уздардын айтымында бул килем 100 жылдай мурда жасалган. Булак бара келди. Эми биздин милдет. Жогоруда саналып өткөн ата-бабаларыбыздын биз үчүн, келечек муун үчүн жасап кеткен улуу иштерин унутта калтырбай, учугун улап кетүү бул мойнубузда турган улуу парыз. Урматтуу мекендештер, Сымап, Сурма кендери менен башка областтардан айырмаланган касиеттүү Баткен жеринде туруп, бул аймактын суу ресурсунун, айыл чарбасынын, газ, мунай тармактарынын келечеги кең экендигине токтолбой кое албайт экенсиң. Айтылуу Баткен өрүгү менен гилас баштаган мөмө жемиштери өзүнчө брендке айланып, экспортко чыгып, дайыны далайга кетсе, СССР маалынан эле белгилүү эң жогорку калориядагы сүлүктүү көмүргени, арка, Бүргөндү массивиндеги газ, мунай кору эмне деген байлык. Ошентип, жалпы республиканын өндүрүш комплексинде Баткен обласынын экономикасы маанилүү орунду ээлеп, чоң потенциалга ээ. Мына ушундай өлкө чеги башталган жерде жайгашкан зор потенциалга ээ аймакты өзүнчө облус кылып түзүү иштери өз маалындагы эң туура чечимдердин бири болгон. Тилекке каршы башталган кадам андан ары ташталбай, облус макамындагы аймакка анчейин көңүл бурулбай келгени албетте өкүндүрөт. Буга чейин чечилбей, бийликтен бийликке көйгөйлүү мурас болуп кала берген чек ара маселесинде чыр-чатактар куралдуу жаңжалга айланып, кейиштүү окуялар да болуп кетти. Майрам күнү айтылбай турган сөз эле, бирок бул ачуу чындык. Биз, Кудай буюрса, мындай көрүнүштү кийинки муундарга калтырбайбыз. Дал ушул максатта Баткен обласына өзгөчө макам ыйгардык. Бул аймакты өнүктүрүүнү күн тартибиндеги башкы маселеге айланттык. Баткен облусуна берилген макамдын алкагында конкреттүү программа иштелип чыгып, анда белгиленген тапшырмалар өз ыраты менен аткарылууда. Ошентип, бүгүнкү күндө бийлик башындагылардын көңүлү толугу менен Баткен жергесине бурулду. Баткен гүлдөсө, жалпы өлкө гүлдөйт. Баткен өнүксө, жалпы өлкө өнүгөт. Кытайда жүргүнчүлөрдү ташыган учак кулады. Кытайдын түштүгүндө жүргүнчүлөрдү ташуучу Boeing 737 учагы кулаганын Кытайдын Борбордук телеканалы билдирди. Бул учак China Eastern компаниясына тиешелүү. Маалыматтар боюнча бортто 133 адам бар болчу. Кырсык Гуанси Чжуан автономдуу районунун учуу аймагынын Тень уездинде болгон. Flight Radar 24 жарыялаган маалымат боюнча учак Кунминден Гуанчжону көздөй жергиликтүү убакыт боюнча саат 13:15 учуп чыккан. Саат 14:20 Учуу районунун аймагынан учак төмөндөп баштап, радардын экранынан жоголгон. Учурда куткаруу, издөө иштери жүрүп жатат. Учак кулаган аймактагы токойдо өрт чыкканы тууралуу да маалыматтарды жарыялашты. Авиакомпания Boeing учагын 2015 жылдан бери пайдаланып келген. Булак бара келди.